Қазақстанда хакерді коркунучтардан коргоонун жаңы технологиялар иштелип чыгууда. Кибер чабуулдарды талдоо жана иликтөө борбору ЦАРКа маалыматтык коопсуздук жаатындагы өзүнүн иштеп чыгууларын тартуулады. Алардын арасында токен жана уникалдуу коопсуз смартфон бар. Андагы колдонуучунун бардык маалыматтары атайын санариптелген, ошондуктан эч ким аларды колдоно албайт. Эки түзүлүштөн казакстандыктарды күнүмдүк жашоодогу санариптик коркунучтардан коргоо үчүн арналган. Ошондой эле сайттарга активдүү мониторинг жүргүзүп, кибер коркунучтарды реалдуу убакытта аныктаган жаңы муундагы Казакстандык веб тотем платформасына өзгөчө көңүл бурулууда. Серепчилердин белгилешинче, чабуулдардын санынын өсүшү менен компаниялар жана мамлекеттик органдар санариптик коргоого барган сайын көбүрөөк инвестиция жумшап жатышат. Собственно, концепция этого смартфона сделана так, что мы полностью... Бул смартфондун концепциясы кардарды өздөрүнүн да, жеткирүү чынжырынан, логистика чынжырынан да толугу менен коргоо үчүн иштелип чыккан. Телефонду колдонула турган цифрлөө түздөн-түз буйрутма берүүчү тарабынан корголот. Башкача айтканда, биздин ал жакка кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Азыр таң кактуу этап аяктады. Эми биз өнөр жай үлгүсүн жасоого өтүп жатабыз. Кызыккан компаниялар бар. Бизге кайрылып сурап жатышат. Уже к тому, что делаем промышленный образец. Заинтересованные компании уже есть, к нам уже обращались, спрашивали.